Kıyamet günü adamda tozoko jakın alınıp kelgende anın katuu gürküregen dabышын угушат. Бул dabыш 500 жылдык аралыктан угулат. Ошондо пайгамбарлар баш болгон жалпы адамзат өз баштарын кайгы тартып, менин акыбетим кандай болот деп селейип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам гана үммөтүм эмне болот деп жараткан Аллага жалбара баштайт. Ошол учурда тозоктон тоодой зор от чыгат. Мухаммедтин үммөтү аны артка кайтаруу үчүн дуа кылып мындай дешет: "О, от, намаз окугандардын, акыйкаттан адашпагандардын, Алладан коркондордун жана орозо кармагандардын урматы үчүн кайра кайт" дейт. Бирок артка кайтпайт. От Мухаммедтин үммөтүнө багыт алды деп кыйкырган угулат. Анан Жебрил алейхиссалам суу алып келип: "О Мухаммад, муну отко чач" дейт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам аны отко чачканда от өчөт. Ошондо пайгамбар алейхиссалам бул кандай суу деп сураганда, Жебрил алейхиссалам: "Бул сенин үммөтүңдүн күнөөкөрлөрүнүн тооба кылып ыйлагандагы көз жашы. Алла бул сууну отту өчүрүү үчүн сага берүүнү буйруду" деп жооп берет.